Kur'an-ı Kerim menен sahabalarda uşu darajaga жеткирди. Ынтымагы дагы, жөнөкөйлүгү дагы, тазалыгы дагы, адилеттүүлүгү дагы, боорукерлиги дагы, адамгерчилиги дагы, берешендүүлүгү, баатырлыгы бардыгы Kur'an менен, Kur'an мүнөздүү болушту. Kur'an мүнөздүү, Kur'андын нуру менен нурланышты. Шарапаты менен шарапатталды сахабалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сөзү ар бир инсандын бактылуулугу үчүн. Дүйнөдө дагы түбөлүк, ахиретте дагы. Өткөн сабакта айттык эле, адамга рахмат айта албаган Аллага дагы рахмат айта албайт. Ман лам яшкурин нас, лам яшкуриллах. Адамга рахмат айтпаган Аллага да рахмат айтпайт. Ман ла яшкурин нас, ла яшкуриллах. Эконде тең. Абу Дауд жана Тирмизи шарифтерде келет, Анас ибн Малик радиаллаху анхудан айтат: "Ламма кадиба ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям Мадина, атаху мухажирун." Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага келгенде мухажирлер келишти дейт пайгамбарыбызгачы. Келип айтышты: "Я Расулаллах, факалу я Расулаллах, ма атайна кауман абдала мин касир, вала ахсана мувасата мин қалил, мин каумин назална байна адхурихим, лақад кафауна ал-алмауна, ва ашракуна фил муханна, хатта лақад хифна ан ядхабу бил ажри куллихи." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Меккеден көчүп келген мухажирлер мединалыктарды ансарлар деп коет. Алар ансарлар, динге жардам берүүчүлөр, мединалыктар аябай бардык жагынан кызмат көрсөтүп, жардам берип, пайгамбарыбыздын динин жайылтканга мал жанын сарпташып, ошол өзүнүн мекенин курбандык кылып таштап келген, көчүп келген мухажир Меккеден келгендерге аларга бардык нерсесин бөлүшүп, укмуш эми кызмат кылышкан. Үй жайлардан бери, тамак аштан бери эч нерсени калтырган эмес. Ошого эми сахабалар, мухажирлер келип айтышат: "Я Расулаллах, биз мындай көп сарптаган, мындай көп боорукерлик, жакшылык кылган коом көрбөдүк. Биз алардын арасына келгенибизде, мына биздин кажеттерибиздин бардыгын жоопкерчиликке алышты. Бардык иштерде мынакей бизге шериктеш болушту, даярдык көрсөткөн нерседен. Биз буларды бардык соопторду алып кеттиби деп коркуп атабыз" дейт. Бардык соопторду ушулар алып кеттиби, ушулар алып кеттиби? Факалу саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла", мындай деди. Андай эмес деди. "Ма даутумуллаха лахум ва аснайтум алейхим." Кара, силер Аллага дуа кылсаңар, алар үчүн, жана аларга алкыш айтсаңар, анда фалакум ажрукум камилан ва лахум ажрухум камилан. Силерге дагы толук сооп берилет, аларга да толук сооп берилет дейт. Бул деген мындай туугандар, жакшы угуп алайлы, бүгүн бизге аябай керек бул. Мухажирлер биз артта калып кеттик. Тамакты булар берип атышат. Үйдү булар берип атышат. Кызматты булар кылып атышат. Жардамды булар берип атышат. Булар бардык жагынан алдыга өтүп, сооптун баарын алып кетти деп атат. Пайгамбарыбыз жок дейт. Эки иш кылсаңар, силер дагы ошолор канча сооп алса ошончо аласыңар дейт. Биринчи дуа кылгыла Алла Тааладан алар үчүн. Экинчиси аларга шүгүр айткыла. Рахмат айткыла. Ошондо силерге дагы Алла Таала аларга канча сооп берсе, андан кемитпей ошончо сооп силерге берет дейт мынакей. Толугу менен дейт. Мындан кандай эреже чыгат? Бүгүн биздин жашообузда кээде бирөө алдыга чыкса, жакшы иштерди кылып атса, биз көрө албастык кылып аны путунан тартабыз. Ичи тардык кылып, күйүт, көрө албастык кылып, бирөөнүн ийгилигин, бирөөнүн өскөнүн, бирөөнүн жакшылыгын көрө албай, аны жамандап, мүмкүн болсо жала жаап,
Ушунда ичи тардык менен мамиле кылабыз. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бизге жолдомо. Ичи тардык кылбагыла. Көрө албастык кылбагыла. Анан көрөсүздөр дагы ошо ким жакшы иштерди кылып атса ошого дуа кылгыла. Жана ошонун жакшы ишине мактагыла. Кудум ошончо сооп силерге берет дейт бирок. Ал ишти сен кылбай эле ошончо сооп аласың. Бирөө 100 кишиге тамак берди. Кийим кийгизди. Кажетин бүтүрдү. Ошого эми көрө албастык кылып, аны кырын издеп, тияктан бияктан деп, ар кандай сөз айтып, эми билбейм тапкан адал адал эмеспи. Бул риякөрлүк үчүн берип атса керек. Кийин саясатка барса керек. Эмне башка иштер жок, мына ишке кылса бермегиле. Деген баягы ичинде өлүп калган ит бар го. Мынандай кылып төтөрүп чыгат. Туугандар, мусулман мындай болбош керек. Наоборот, ошого маша Алла дебейсиңби? Колуңан келген жок, ал кылып атат. Атаңа рахмат деп айт. Алла разы болсун де. Алкыш айт. Ага дуа кыл, Алла Тааладан дуа кыл. Алла Таалам дагы берсин сага ошончо депчи. Ошо канча сооп тапса, ошончо сага да сооп берет Алла Таала. Мына маселе кандай жеңил. Ошон үчүн бирөөнүн ийгилиги, бирөөнүн жакшылыгын биринчиден биз ыра көргөндү үйрөнөйлү, көрө алганды үйрөнөйлү, баалаганды үйрөнөйлү, тан бергенди үйрөнөйлү. Жөндөн жөн эле баягы мышыкка окшобойлу. Бир этке секирип жетпей калып, сасык экен деп кетип калганда. Өзү жетпейт дагы, бирөөнүн кылганын көрө албайт. Бирөөнүн ийгилигин көрө албайт, бирөөнүн жетишкенин көрө албайт, бирөөнүн өскөнүн көрө албайт, бирөөнүн жакшылыгын көрө албайт. Көрө албастык адамды өлтүрөт. Соопторду жок кылат. Көрө албастык. Отунду жегендей, адамдын кылган жакшы иштерди соопторду ошондой жейт. Устара чачты кыргандай, адамдын жакшылыгын ушундай кырат. Эчтекеси калбай калат. Сооп деген жок анда. Ошон үчүн өзүбүздүн кылган жакшы ишибиздин хотя бы ошо сооптору калсын бизде. Башка бирөөгө көрө албастык кылбайлы. Саясатта болсун, соодада болсун, динде болсун. Кандай гана жактан болбосун. Сиздин тууганыңыз болобу, кошунаңыз болобу, досуңуз болобу, классташыңыз болобу, мекендешиңизби, ким гана болбосун. Бир жакшы ишти кылып атса, ошого сиз атаңа рахмат, Алла разы болсун деп кое бериң. Көрө албастык кылбаң. Өзүңүзгө да түшүндүрүңүз да, сенин колуңан келбейт. Жөн отур да. Бирөө кылып аткандан кийин элге пайда болуп атабы? Эгер жаман иш кылса, анда айтсаң болот. Жаман иш кылып атса, анда айтса болот. Бирөө бир пайдалуу иш кылып атса, элге пайдалуу иш кылып атса, эмне үчүн сен көрө албастык кыласың? Сен бир сомуң кетпесе, бир жакшылык кылбасаң, мынандай эреже чыгат мына жерден. Анан көрөк биз ошого сообуна шериктеш болойлу, ийгилигине шериктеш болойлу. Ана кантсең шериктеш болосуң? Эки нерсени кыл деп атат. Алладан дуа кыл, ошон үчүн дуа кыл. Алла сага дагы берсин. Сен азыр 107-нин курсагын тойгоздуңбу? Алла 200'dү. 1000би? 2000'di. Көрө албастык кылба. Бирөөгө бир үй салып бердиби? Машалла, дуа кыл, Алла Таалам дагы ушундайда мүмкүнчүлүк берсин, сага 10 үй салып берет. Бирөөнүн жакшы ишин молодец де. Даң сага. Алла разы болсун. Атаңа рахмат деп айт. Эки нерсе дуа кылып, экинчиси рахмат айтуу дейт. Ошондо силерге дагы, аларга да толук сооп берилет дейт. Ал канча сооп алып атса, сен эч нерсе кылбай эле дуа кылганың үчүн, рахмат айтканың үчүн Алла Таалам сага да ошончо сооп берет экен. Карачы. Алла кандай берешен, кандай жоомарт зат. Бирөө мечит салды, бирөө мектеп салды. Ошону көрө албастык кылбай, ичи тардык кылбай, дуа кыл, Алла Таалам сага дагы бул бир мечит эмес, бир мектеп эмес, 10 мектеп сал. 10 мечит сал. Деге дуа кыл, Алла Таалам ошондой мүмкүнчүлүк сага берсин деп.
Плюс ага рахмат айт. Алла разы болсын, азыр бүгін ешкім андай эле акча чыгара бербейт. Акча табыш оңой эмес. Акча тапкандан кийин адалга сарпташ да оңой эмес. Бирок сен сарптап атасың, рахмат саңа депчи. Ошондо Алла Таалам саңа ошо мечит, мектепти салдырбай эле ошону салган соогун берет экен сага. Соода оңойбу? Мына. Жөн эле соопту кырсак болот экен, любой жерде. Кээде кыйналып, кээде кыйналбай эле. Бирок мынал напсы кыйналат бу жерде. Көрө албастык болуп атат да. Напсы чыркырайт да, напсы чыркырайт. Ошого Алла Таалам чыркатканың үчүн сага толук сооп деп атат. Напсыны укпа, Алланы ук. Алланын пайгамбарын ук дейт. Анас разияллаху анху риваят айтат: "Қалал мухажирун, я Расулаллах, захабал ансар бил ажри кулли." Мухажир ансарлар, сахабалар мындай көрө албастык кылбайт эле. Наоборот, булар соопто бири-бири менен жарышат эле, кандай биз дүйнөдө жарышкандай. Бирок алымдар ушул жерде бир эреже тартып бизге айтып берип атат мына. Не дейт? Мухажирлер келип туруп пайгамбарыбызга айтты, ансарлар бардык соопты алып кетти. Булардай көп жакшылык кылган, булардай жакшы мамиле кылган, жардам берген биз көрбөдүк деди да. Кажеттерди бүтүргөн. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейса туснуна алейхим бихи ва тад'уна лахум." Силер аларга ошо кылган иштерине рахмат айтып, жана аларга дуа кылбай эле турасыңарбы деди эле. Колу бала, биз аларга рахмат айтып атабыз. Курсагыбызды тойгузгон үчүн рахмат, кийим кийгизгениңер үчүн рахмат, кажеттерибизди бүтүргөнүңөр үчүн рахмат, боорукерлик кылып бизге жакшы мамиле кылганыңардын, жылуу мамиле кылганыңар үчүн чоң рахмат деп рахмат айтып атабыз дейт. Жана дуа да кылып атабыз Алла Тааладан. Алла Таалам силерден разы болсун. Дагы бергенде берекесин берсин, дагы көбөйтүп берсин деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Фадака бидака." Ал ушу менен. Мындай дегени, аларга канча сооп болсо, силерге да ошончо сооп. Силер дуа кылганыңар үчүн, рахмат айтканыңар үчүн Алла Таалам тигилер жеткен соопту ошончо силерге берди. Ани Нуъман ибн Башир радıyallahu anh qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men lem yashkuril qalil, lem yashkuril kesir." Нуъман деген сахаба бар. Радıyallahu anh айтат. Пайгамбарыбыз мындай деген экен да: "Ким азына рахмат айтпаса, көбүнө рахмат айта албайт. Азына шүгүр кылбаган, көбүнө шүгүр кыла албайт ал. Ошон үчүн азына шүгүр кылганды үйрөнөйлү. Анан Алла Таалам көбөйтүп берет, көбүнө да шүгүр кылат. Ким азына каниет кылбаган, көбүнө каниет кыла албайт ал. Азын барктай албаган, көбүн барктай ал. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен лем яшкурил калил, лем яшкурил кесир." Азына шүгүр кыла албаган, көбүнө шүгүр кыла албайт. Бул дегени фаиннал калил минху субханаху хуа касир. Алла Тааладанчы берилген азы да өзү көп да. Ва инна ни'ма вахида мин ни'амихи субханаху ва таала хия муштамилатун ала ни'ам касира индама яқил. Карап туруңуз. Акылы бар адамдын алдында бир эле немат же ичинде көптөгөн нематтарды, жакшылыктар өзүнө камтып алат. Siz bir sındırım nan, же болбосо bir борсок жедиңиz. Bir борсок жедиңиz, bir борсок. Siz bilesizби bunun içinde kança nemat var? Biz bunu oylonboy ele jep koyduk. Oylonboy ele, sezimdi oygotboy ele, Allah Taalaga şükür kılbay ele jön ele jep koyduk. Bu bir borsoktun артында kança degen nemat турат. Буга жамгыр жаады. Budaydı ekкен kişine айтпа. Аны айдаган кишини айтпа. Аны сугарган кишини айтпа. Аны оргон кишини айтпа. Тегирменге алып барган кишини айтпа. Жүктөгөн кишини айтпа. Тазалаган кишини айтпа. Ургаткан кишини айтпа. Анын бардыгын алып барып туруп, анан нары тегирменден өткөрүп, каптарга салып, мелкоматка алып барып, кандайлардан келип, көтөр, алып келип. Анан барып туруп. Не болуп атат? Сен сатып алган дүкөнгө нан болуп келип атат. Же набай канага ошо нан болуп келип атат. Сен алдыңа келди, сен жөн уруп койдуң да, бир жөө эле.
Канча деген аркасында нематтарды өзүнө камтыган, ушунча улуу жакшылык аркасында келип сизге келип атса, сиз бир рахмат да айтып койбой атыңыз да. Шүгүр бир рахмат да бир нанга, биз го нанго, биз чоң эле койго рахмат айтпай эле коюп атабыз го. Чоң жакшылыктарды унутуп калып атабыз. Же атайлап унутуп калып атабыз, же мээбиз иштебей калып атат. Экөөнүн бирөөсү да. Жок. Биздин динибиздин тарбиясы башкача. Dinimiz ошон үчүн бекер айтпайт. Бир жерден туз оз тийсең, 1000 жолу рахмат айт. Мынакей туугандар. Dinimiz эмнени түшүндүрөт, эмнени үйрөтөт? Шүгүрчүлүктү үйрөтөт экен, каниетти, рахматты үйрөтөт экен. Бирөөнүн жакшылыгын көрө алганды үйрөтөт экен. Ошого рахмат айт, барып айт. Суу чыгардыбы, жол салдыбы, рахмат айт барып туруп. Алла разы болсун, машалла, карачы. Кандай бир чоң жакшылыктарды кылып атат деп. Биз канчалык бири-бирибизге рахмат айтсак, канчалык бири-бирибизге жакшы сөз айтсак, разы болсок, ошончолук Алла Тааланын тарабынан береке келет экен. Ошон үчүн жүрөгү, ошончолук биздин жүрөгүбүздө кирдик кетет. Даражабыз көтөрүлөт. Алла аларга да, кылгандарга дагы, рахмат айткандарга дагы экөөнү тең ошончо сабап берет. Ман лам яшкурин нас лам яшкурилла. Ким адамдарга рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт. Ата-энесине рахмат айта албаган, ата-энесине шүгүр кылбаган, ата сизге рахмат, апа сизге рахмат. Мени чоңойттуңуз. Мени карадыңыздар. Бардык кажетин бүтүрүп, тияка кудукка түшүп кетпесин, отко түшүп кетпесин, казанга түшүп калбасын деп, күйүп калбасын деп, ооруп калбасын деп, ачка калбасын деп, ушу бир сабатсыз болуп калбасын деп, элден калып калбасын деп, эмне гана аракетти кылдыңыздар. Бир оз айттыңызбы? Рахмат деп кое бериң. Рахмат деп кой, бир айтып кой. Рахмат деп кой. Адамдарга рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт деп атат пайгамбарыбыз. Адамдарга шүгүр кыла албайбы? Аллага шүгүр кыла албайт бул эч качан. Бирөө сизди машалла жардам берип ишке алды. Жардам берип бир жерден экинчи жерге алып барып койду. Кандай болсо кажетиңизди бир бүтүрүп, көңүлүңүздү ачып койду. Рахмат айтып коюңуз таксы. Не дейт? Ва тахаддус би ниъматиллахи таала шукрун ва таркуха куфрун. Алланын нематы тууралуу сүйлөшүү бул шүгүрчүлүк. Аны таштап коюу капырчылык. Куфр деген шүгүрсүздүк деген сөз. Ол жамаату рахма вал фуркату адаб. Жамаат бул Алланын райымы экен. Бөлүнүп жарылуу бул Алланын азабы экен. Карачы пайгамбарыбыз сөзүнө кандай? Барыңар бир жамаат болгула. Башыңар бир болсун. Бул Алланын райымы. Бөлүнүп жарылбагыла, бул Алланын азабы. Бөлүнүп жарылбагыла. Тү тияка бияка бөлүнүп алып, ар баракеттердин бардыгын. Эл бузар болбо, дин бузар болбо. Алланын алдында эң каргышка калган адамдар ушулар. Дин бузарлар, эл бузарлар. Ошон үчүн Алла Таалага шүгүр кылып, мынакей. Не деп атат? Ал-жамаа рахматун. Жамаат деп кимди айтат десе, бунун пикири бир, башы бир, өңү бир, максаты бир, жүрөгү бир. Жөн эле башы бир, жүрөгү ар кандай эмес, жүрөктөрү бир булардыкы. Мынаны жамаат дейт. Ушул Алланын райымы экен. Вал фуркату адаб, бөлүнүп жарылган бул Алланын азабы. Аспандан не чок жадыры берсинби? Бөлүнүп жарылган өзү эле азап, ошол эле азап ошо. Кайсы элдин ынтымагы жок болсо, Алланын азабы уже келди деген сөз ал. Кайсы үйдө ынтымак болбосо, Алланын азабы келди ал үйгө. Кайсы элде ынтымак болбосо, Алланын азабы уже келди. Да башкача кайсы азапты күтүп атасың? Сөзгө кубалда менен башкаруш керекпи? Жок. Азап өзү ушул азап өзү. Аш'ас ибн Кайс радıyallahu anh айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан:
inne aşkaran nas lillahi tebaraka ve taala. Aşkaruhum linnas. Allah Taalaga adamlardan en köp şükür kılgаны kim? Kim adamlarga en köp şükür kılsa oşo. Demek Allah'ın aldında dağı adamlara kim kança köp rahmat aytsa, razıçılığın bildirip şükür aytsa, oşonçoluk Allah'ın aldında en şükürdü adam olup eseplenedi eкен da. La yashkurullah man la yashkurun nas. Adamlarga şükür ayta albagan Allah'a şükür ayta albayt. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Man ista'ada billah fa a'iduhu ve man sa'alakum billah fa'atuhu ve men istacara billah fa aciruhu ve men ata ileykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lem tecidu fad'u lehu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu." Ravahu Abu Davud ve Nesai. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tep aytat: kim Allah üçün pana sorasa pana verip koygula deyip. Başpanik. Kim Allah üçün başpanik sorasa başpanik verip koygula. Kim Allah üçün sizlerden bir kacetin sorasa berip koygula. Allah üçün jardam berip koy dedi, kolunuzdan gelgen jardamınızı berip koyunuz. Kim sizlerge жақшылық kılsa, аны ақысын бергіле. Егерде таппай қалсаңар, анда дуа қылғыла. Дуасын бергіле. Ушыға чейін, сен ишен, мен анын берген жақшылығын, қылған жақшылығын, дуа менен атқарып бердім оқшайды дегенге чейін. Бұл деген кеп не деген? Туғандар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге ушындай тәрбие үйретіп жатады. Алланың атын атап келгенде қорғайтар ба. Allah üçün başpaynek soradı o, қолыңнан келсе başpaynek беріп қой. Біреу саңа жақшылық қылды о, сен де ағаға жақшылық қылып қой. Азырақ болса дағы аға қайтарып беріп қой жақшылық. Егер де ешнәрсе таппай қалсаң бергенге, анда дуа беріп қой. Нерсе бергенге күчің жетпесе, хотя бы дуа беріп қой. Бирок дуа қаншалық бер дейді, пайғамбарымыз айтады, дуаны ушундай чын жүрөктөн берген, жүрөгүң айтсын. Мен ушунун бергенин, жакшылыгын, кылган жакшылыгын акысын бердим депчи. Ушуга чейин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, Табараниде келет. Man istana ileykum ma'rufan fajazuhu fa in ajaztum an mujazatihi fad'u lehu hatta ta'lamu an qad şakartum fa inna Allah Teala şakirun yuhibbu şakirin. Бирөө силерге жакшылык кылса, ey туугандар, бизге адамдар көп эле жакшылык кылат. Өзү тууган мындай да, биз жакшылык кылганды үйрөнөйлү. Жакшылык кыла албасак, жамандык кылбайлы. Бирөө жакшылык кылса бизге, жакшылыгын кайтарганда да үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыз айтып аткан, эгерде силерге бирөө жакшылык кылса дейт, фажазуху, анын акысын бергиле. Анын акысын бергиле, ошо жакшылык кылгандын акысын берип кой. Кандай кылып бересиң, ойлон. Антип бересиң, эмнени бересиң? Но, сөз берип кой. Эгерде бере албай калсаң дейт акысын. Aciz болып қалсаң, алсыз болып қалсаң, бере албай қалсаң, анда дуа қыл аға дейді. Аға дуа бер. Шуға чейін мен аға рахматымды айтып, машалла, ақысын бердім оқшайды дегенге чейін. Себебі Алла Таала шакир, юхиббу шакирин, шүкір қылғандарды, ақысын бергендерді Алла Таалам жақсы көреткен, Алла қадырдан. Пенденің мейнетін қадырлай тұрған зат. Адам баласычы кылган жакшылыгыңызды унутуп калышы мүмкүн. Унутуп калышы мүмкүн. Барктабай, кадырлабай, баалабай коюшу мүмкүн. Бирок Алла субхана ва таала андай эмес. Бундайлардан таза зат Алла Таала. Алла инналлаха шакирун алим. Алла Таала пенденин кылган мээнетин баалай турган зат, кадырлай турган зат. Кылган жакшылыгыңыздын Қандай жақшылық қылсаңыз, ешкім көрбей қалса дағы,
Siz kıcalat bolboңуз. Allah gördü. Allah sizin жакшылыгыңызды bağlayt, barıktayt, kadırlayt, akısın beret. Жакшылыгыңыздын берекесин дагы, нурун дагы, касиеттин сырын дагы берет. Allah subhanahu wa ta'ala пенденин кылган жакшы ишин, Allah үчүн кылынган жакшы иш текке кетпейт. Эч качан жок болбойт. Эч качан чирибейт, эскирбейт, унутулбайт. Аллахым сөз кайтарып берет. Ошон үчүн Allah үчүн жакшылык кыла берейли, чарчабайлы, тажабайлы. Allah үчүн жакшылык кылганда жарышайлы. Allah үчүн жакшы. Фастабикул хайрат. Жакшы иштерде силер жарышкыла. Ихласта жарышкыла, таквалыкта, берешендүүлүктө, кичпейилдикте. Бардык жакшы иштерде жарышкыла деп. Allah subhanahu wa ta'ala үчүн. Инналлаха шакир, фа инналлаха та'ала шакир дейт. Карачы, эмне деген сөз? Пендени менетин кадырлаган зат Алла Таала. Баалаган зат Алла Таала. Эми айтат? Фала ятим шукрул абд ли раббихи илля би шукрихи лил абд аллади кана васита في تلك النعمة التي أسداها له وصنع ذلك إليه ذلك المعروف والله تعالى شاكر يحب الشاكرين. Пенденин шүгүрчүлүгү Робусуна толук болбойт. Ортого себепкер адамга шүгүр кылмайынча. Мисалы сиз дүйнөгө келдиңиз, сизди ким себепкер болду дүйнөгө келгениңизге? Сизди Алла жаратты, түшүнөбүз. Çaçыңызды, қашыңызды, кирпигиңизди жоқтон бар кылып Алла берди. Алла Таалам эки кулак, эки көз, эки пут, эки кол, бирок бир эле тил берди. Пайгамбарыбыз айтканда, бардык жакшылыктардын пайдубалы негизин айтайм, дегенде тилди карма деген. Адам баласына Алла Таалам басканга эки пут бериптир, кармаганга эки кол бериптир, көргөнгө эки көз бериптир, укканга эки кулак бериптир. Бирок сүйлөгөнгө бир тил. Мааниси эмне? Аз сүйлө, көп амал кыл. Эмнеде айтып атканы? Ортого бизге себепкер ким болду? Алла Таалам жаратты, бирок ата-эне болду. Эми Аллага шүгүрүңүз сиздики толук болбойт, ортомчуга шүгүр кылмайынча. Ортомчуга шүгүр кылмайынча сиздин шүгүрүңүз толук болбойт жаратканыңызга. Бул мисал берип айтып атам да ата-эне депчи. Андан башка дагы сизге жакшылык кылгандар бар. Жакшылык кылгандар бар. Мисалы мына мечитти ким салды? Мына бирөө салды. Биз ушуга рахмат айтмайынча биздин шүгүрүбүз толук болбойт. Эшикте отурсак кандай болот эле? Суукта. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kudum ушундай эле салыштыра бериңиз. Курсактой козгонго, кийим бергенге, амандыкты орнотконго, кепилдик алганга, канча деген сизге жакшылыктар келип атат, ушунун ар бири сизден шүгүрсүз өтүп кетпесин. Ушул шүгүрү менен Алла Тааланын шүгүрү толуктанат. Алла Таала шүгүр кылуучуларды жакшы көрөт. Шүгүрчүлөрдүн имамы Мухаммад Расулуллах. Şükürçülerin imamı kimken? Bardıq paygambarlar şükürdöçü. En jogorku darajada. En mıktı şükür aytkanlar, en toluk şükür aytkanlar, en ihlaslı şükür aytkanlar paygambarlar olur. Şakiran li an'umi İbrahim Aleyhisselam'da Allah maktaytmana. Allah'ın nimetlerine şükür kılıcı kişiler dedi. Allah Teala Musa Aleyhisselam oyladı. Ve kum mineşşakirin. Şükür kılıçlardan böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oyladı. Her bir nimetka şükür öğretti bizge. Demek pendenin Allah Teala'ga bolgon şükürü al ne dese ayataki etikadan caziman enne ma bihi min ni'metin fehiye min Allah Teala vahda. Pendenin Allah'a şükürü. Siz jaratıcınızga şükür aytkan. Birinçiden siz etikat kılınız. Etikat degen жүрөктөгү işenimdi aytat. Bolgonda dagı caziman, keskin türde, konkretne, gümönsüz, şeksiz, cazim. Etikat kılınız emne?
Qanday gana nemat bolbosun, bul Allah'ın tarafından gana sizge berilgen. Жалгыз Allah'ın tarafından gelgen. Uşuga жүрөгүңүздө ишениңиz. Göz bir gana sizge Allah gana bergen, жалгыз Allah bergen. Başka hiç kim şerik emes bu da. Kulak, meyiniz, жүрөгүңүz, sizde kança nemat var? Izzatınız var. Söylеген tiliniz var. Ukkan kulağınız var. Baylığınız var. Perzentiniz var. Mansabınız var. Bilginiz var. Emne nerseniz bolsoçu, жалгыз Allah'ın tarafından sizge berilgen. Uşuga жүрөгүңүздөн ишенип коюңуз. Şükürdün birinci talabı. Жүрөктөн ишеним, бекем ишеним, жөнөкөй эмес. Бекем ишеним. Не деш керек экен? Бул мага Аллахтын тарабынан берилди деш керек. Жан дагы мага Аллахтын тарабынан берилди. Дене дагы мага Аллахтын тарабынан берилди. Авир дагы Аллахтын тарабынан берилди. Өмүр дагы Аллахтын тарабынан берилип жатат. Жүрөктүн соккону болсун, кандын айланганы болсун, менин иштегени болсун, айырмасы жок. Сизде кайсы немат болсун, бул жалгыз Аллахтын тарабынан сизге келип атат. Куранда Алла Таала айткан өзүнүн сөзүндө: "Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах." Кандай гана кичинекей чоң немат болбосун, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн немат болбосун, дин, дүнүйөви, материальный, духовный немат болбосун, айырмасы жок. Бұл Аллахның жалғыз ғана тарауынан сізге келді дейді. Биринчisi. Экинчisi, ошого нематқа сіз рахмат айтыңыз. Биринчиден жүрөгүңүздөн ишеним кармаңыз, что бул сиздики эмес. Бул сизге тартууланган, берилген, ыроолонгон Аллахның тарабынан. Биринчisi, ушуга ишеним. Экинчisi, ушуга рахмат, шүгүр айтыңыз. Аллаха хамд айтыңыз, альхамдулилlah деп. Üçüncüsü şu nimetті Allah razı olgun işke cümşağız. Ve ayyasrifa tilke ni'ma fima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Allah'ın razı kılatırgan amalga işlettiniz deydi. Fahadihi umuru salasa. Buna şu üç iş. İtikad, hamd, şükür. Üçüncüsü tasrif. Sarptap işleyin. Жүрөктөн ишенимди коюп коюңуз, рахмат айтыңыз. Эми Allah razı olgun амалга буну жумшаңыз. Бул малды, байлыкты ишенип коюңуз, жүрөгүңүздөн бекем ишенип коюңуз. Алла берди сизге. Ар кандай себеп өзүнүн ордунда, эч ким аны четке каккан жок. Бирок Алла Тааланын тарабынан сизге чечим чыккан, ошо берилсин деп сизге ошон үчүн келди. Экинчиси, ушуга сиз Аллага мактоо айтыңыз. Что Алла Таалам сизге берген үчүн мактоо айтыңыз. Үчүнчүсү, эми ушул берилген нематты сиз Алла разы болгон işlerge, Allah Taala razı olgun işlerge sarptаңыз. Mına şu üç işti kıla turan bolsoңуз. Çınıгы şükür kılgan bolosуз. Alımlar айтышат, til menen, dene menen, жүрөк менен şükür kılat deydi. Жүрөктүн şükürü, tildin şükürü, denenin şükürü. Denenin şükürü Allah Taala'nın hükmüne karşı işletpеңiz dene müçelörüңüzdü. Tildin şükürü alhamdulillah deş. Жүрөктүн şükürü ne dese, uşu nematqa men layıktуу emес элем. Men достойный emес элем бул nematqa. Allah Taalam berdi meni. Layıktуу kılıp berip koydu. Atak men buga layıktуу emesmin деп. Uşu жүрөктүн şükürü eкен. Uşu şükürdün hakikati. Şükürdün canı uşul. İşte жүрөктө адамче не кылыш керек? Жөн признавать етіш керек та. Не деп? Мен ушул нематка достойный емесмин. Алла мени достойный кылды, Алла мени лайыктуу кылды. Мен буга эч кандай лайыктуу эмес элем деп жүрөктөн тан алыңыз. Жүрөктөн моюн сунуңуз. Ушуну признавать этиңиз. Мына ушул жүрөктүн шүгүрү, ушул шүгүрдүн руху. Жүрөк шүгүрдүн акыйкаты. Куранда Алла айтат: "Ма яфалуллаху би азабикум ин шакартум ва амантум." Allah Taala azaptaганга кызыктар эмес эгер силер шүгүр кылсаңар. Иман келтирсеңер. Пенде иман келтирип Аллага шүгүр кылса, Алла азаптап не кылсын дейт. Allah Taala азаптабайт. Ма яфалуллаху би азабикум. Не деген мааниси? Ла юаддибу деген сөз. Ман шакараху ва амана бихи. Ким Аллага иман келтирип шүгүр кылса, Алла аны азаптабайт. Alımlar açat, Allah Taala
азаптаганга кызыктар эмес. Şükür kılıp ele iman geldi, iman menen şükür menen yaşa. Senin taң iman menen şükür menen bolsun. Geçin iman menen şükür menen koştosun. İşlerin, soğudan, saparın, üybüle, bala çakan, köçödö, kayerde gana bolma iman menen şükür menen bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala anday adamdı azaptabaydı. Ma yef'alullahu bi'adabikum in şekertum ve amantum. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerdi azaptap ne kılsın? Eğer de sizler şükür kılıp iman keltirseler. Ve kanallahu şakiran alima. Allah subhanahu wa ta'ala öte kadırdan zat. Pendenin, jakşı işlerin kadırlayt. Tekke getirmeyt, bağlayt. Bardığın bir üçü zat. Allah subhanahu wa ta'ala payda ziyandan aru zat. Pendenin şükürü pendenin şükürü özüne kaytat. Allah pendenin şükürüne muhtaç emez. Bizden şükürübüzgө Allah Taala muhtaç emez. Oylop kalbaylı. Allah Taalaga şükür kılış керек eкен, значит Allah'a şükür gerek okşayt depçi. Allah'a bize şükürdün gereği yok. Bize şükürdün gereği özübüzgö. Özübüzgö. Oşon için aytılат. Şükürdün paydası şükürçüge tiyet, şükürsüzlüktün ziyanı şükürsüzgö tiyet. Başkaga emes. Şükür kılsanız paydasını özünüz alasız. Soğuğun özünüz alasız. Jakşılığı sizge tiyet. Nematınız saktalat, jana көбөйөt. Ekoteң. Allah Taala bergen nematты sizdegi saktalat dagı, jana көбөйөt. La in şekertum la zidannakum. Allah aytat Kur'anda, eğer de sizler men nematıma şükür kılsaňar, men köböýtüp berem deyt. Emi şükürsüzlük bolsa, anın ziyanı, kesepeti, jamandığı, baktısızlığı özüne kaytat. Allah'a emes. Allah Taala pendenin şükürüne muhtaç emes. Pendenin şükürü Allah'a gereği dağı yok gerek olsa. Özünün paydası için Allah Taala. Oşonda öyle şükürsüzlük kılsa Allah Taala'ga ziyan jetpeyt. Evet adamlar Allah Taala şükürsüzlük kılsa Allah subhanahu wa ta'ala anın ziyanı jetpeyt. Şükür kılsa Allah'a anın paydası jetpeyt. Allah pendenin şükürünün, şükürsüzlüğünün Allah Taala aga muhtaç emes. Payda ziyan da jetpeyt. Al aruza mutaal. Kede iman fa innel iman qad yutlaqu alal amal bil awamir al ilahiyye. Kede iman Allah Taala'nın hükümlerine dağı aytılıp kalat eken. Misali namaz. Namazda Allah Taala Kur'an'da iman dep aytkan. İman dep aytkan. Wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah Taala sizlerden imanыңарды мындай aytkanda namazыңарды tekке getirбейт. Бұл сөз мындай болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединаға көчүп келгенде бардыгы Кудус деп коебуз, Байтул Мақдис, азыркы мына Палестинадагы мечит Акса, кыбла ошакта болчу. Ошакка карап намаз окуйт эле. Пайгамбарыбыз Кабага карап эмес. Чүнки ал эки тарапта, мына мисалы Медина болсо, Медина шаары болсо, мына жер Мекке болсо, макулу, мына жагы Кудус. Макулу, экөөнүн ортосуна келип калгандан кийин Пайгамбарыбыз бу жака карап эмес, бул жака карап окуйт эле да. 16 ay okugan. Kança ay? Bukhari'de rivayet verir Bukhari Şerif'te 16 ay, 17 ay uşul jaka karap namaz okuyup turgan. Bul degeni Medinaga көчүп келгенден кийин дагы 1 yıl 5 ay Пайгамбарыбыз сахабалар ушакта карап намаз окуган. Кийин анан кыбла бурулган, өзгөрүлгөн. Tahvirul kıbla деп коет буну, өзгөрүлгөн. Өзгөрүлгөндө да ошо биринчи күн өзгөрүлгөн экен. Канчанчы күн? Бүгүн биринчи күнбү? Allahu akbar. Birinci gündün özgöçölügün alımlar жазышатта 6 deyt. Пайгамбарыбыз birinci günü törөлгөн. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem birinci günü törөлгөн. Kaabadагы бурчундагы кара таш Жабалул Амин деген жерде болчу. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ошону алып келип, ошо Каабанын бурчуна койгондо birinci gün болчу. Кара ташты.
Ал қара таш бейіштен түшкен таш. Қияматқа жақын бейішке қайра кетеді. Қара таш 2 жол талқаланған, Айшене өзі айтады, 3-ші талқаланғанға шейін пайдаланып қалыла, 3-ші талқаланғаннан кейін алам талқаланады. Бұл қара таш бұл. Атай Алла Тағала белгі қылып, нұрланған, жарқыраған, ушындай улуу таш. Атай бейіштен түшкен таш. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин ошону бурчуна ким алып келет деп арабтардын бардык уруулары талашканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чечим чыккан. Анткени алар айтышкан, эртең менен эң биринчи ким мечитке кирип келсе ошого берели. Карап келсе пайгамбарыбыз. Ана пайгамбарыбыздагы адилеттүүлүгүн, боорукерлигин караңыз. Өзү алып келип койсо деле адилеттүү болот эле. Бирок ар бир уруудан бирден өкүл сурайт дагы, чоң шалча деп коебуз го, материал карматып алып барып, барды чекеден кармайт. Пайгамбарыбыз ортосунда кара ташты өзү коет, көтөрүлө дейт, көтөрөт. Тияк барганда өзү коюп коет. Бирөө да нааразы болбойт. Себеп деген биздин уруубуздан бир өкүлүбүз бар. Ал уруудан бир өкүлү бар. Ошентип бардык уруулардын ошол баягы материал чекесин карматып туруп алып келип коет да. Ошо биринчи күнү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарчылык берилгенде биринчи күн болчу. Пайгамбарыбызга Алла Таала пайгамбарчылык берди. Жабраил периштени жиберди. Бүткүл ааламга сен пайгамбарсың деди. Ошо биринчи күн болчу. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени таштап, Меккеде даават кылып, булар кысымдуулук ала бергендиктен, куугунтуктай бергендиктен, анан кийин көчүүгө буйрук келген. Пайгамбарыбыз ыйык Меккеден нурланган Мединага көчкөндө, ошо көчүүсүнүн башы биринчи күн болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага жеткенде биринчи күнү жеткен. Bir cuma safar eкен төбө менен Абу Бакр Сыддык разияллаху анху эко Меккеден Мединага bir cuma да жетишкен. Биз азыр эртең менен чыксак Мадинага пешимде окуп калып атпайбы барып. Бишкектен чыгып. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төбө менен булар чыккан bir cuma да жеткен, биринчи күнү жеткен. Биринчи күнү чыккан, биринчи күнү жеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүткүл ааламга райымын чачып, караңгылыкты жоюп, адилеттүүлүктү орнотуп, бактылыктын жолун көрсөтүп, сахабаларды салып коюп, боптур эми кыяматта көрүшөбүз деп, салам алейкум деп дүйнө менен кош айтканда биринчи күн болчу. Мына алтоо. Төрөлгөнү биринчи күндө, таш койгон биринчи күн, пайгамбарчылык берилген биринчи күн, хижрат кылган башында биринчи күн, хижраттын бүткөнү биринчи күн, дүйнөдөн кайтып кеткени биринчи күн. Кээ бир алымдар азыркы дагы кошушат, ошо кыбланын өзгөргөнү да биринчи күн болгон экен. Кыбланын өзгөргөнү да кайсы күн болгон экен? Биринчи күн болгон экен. Ошентип өзгөргөндөн кийин сахабалар айтып калышты: "Я Расулалла, биздин арабызда бир топ мусулмандар бар эле. Алар бул жакка карап намаз окушту. Байтул Мактиске карап намаз окушту, кыбланы карабай. Алар өтүп кетишти дүйнөдөн. Эми алардын намазы эмне болду эми?" Чүнктү? Алла Таала ошондо ушул аятты түшүргөн. Инналлах ла юди'у иманаkum. Алла Таала силердин иманыңарды, мындайча айтканда намазыңарды текке кетирбейт деген. Ушул жакта карап намаз окуганыңар эсеп. Себеп дегенде ал жакта карап намаз окуган Алланын буйругу болчу. Алла Тааланын буйругунун аткарганда бактылуулук ушу. Ушунун аты дин, ушунун аты иман, ушунун аты туугандар. Алла субхана ва таала бул жакта карап окула деди, биякта карап окушту. Эми биякта карап окула деди, биякта карап окушту. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytadi. Bakara suresinde biz görüp durduk deydi. قد نرى تقلب وجه. Senin yüzün kayra asmanga karap turgaның. Жақын арада sen razı болгон кыблага бурабыз. Razı болгон кыбласы Меккеледе, пайгамбарыбыз туылган жери Каабада эле. Мединада биякта карап окуп атат. Бирок карап асманды карап кача вахий келеби, кабар келеби, кудайлык кабар. Ушул жака бурулса экен деп пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү каалоосу, арзусу, эңсегени ушундай эле да. Алла субханаху ва таала жакын арада сенин жүрөгүң каалаган кыблага биз жүзүңү бурабыз деди. Дагы бурганы буйрук берди, бурулду, пайгамбарыбыз өкүм берди. Фавалли вajhak шатрал масжидил харам. Эми масжидил харам ыйык мечитке карай жүзүңдү бургун деген буйрук келди. Сахабаларга фаваллу вужухакум шатра. Силер дагы жүзүңөрдү Кабага карай бургула dedi.
Şunda burulgan da. Tirmizi şerifte gelet İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kaçan kıbla Kabe'ye burulganda sahabalar aytışkan eken kayfa bi ihvanillezine matu ve hum yusallun ila Beytul Makdis. Bizden uşu bir tuğandarыбыз Baytul Makdis'e qarap namaz okushda ele oşolordun namazı emi qanday bolat eken dep. Алар бұл жаққа бұрылған жоқ та. Ошондо Алла Таалам "Ва маканаллаху лиюди'a иманакум". Алла Таала силерди иманыңар текке кетирүүчү эмес. Яни солатакум. Бул жерде иманды амал, мындайча айтканда намаз деп айтты. Демек, Кур'ан-ы Каримде намазды Алла Таалам иман деп айткан. А бул жерде айтмакчы болуп атат да эми. "Ма яф'алуллаху би'адабикум ин шакартум ва амантум" дегени Алла Таала силерди азаптап не кылсын? Эгерде силер шүгүр кылып эле жакшы амал кыла берсеңер бүттү. İman keltirseňerler bitti degen söz. Ve kanallahu şakiran alima. Allah Taala'nın atları, oşolordun bir atı, ulu kasiyetli atları, keremetli atlarının biri şakir. Anan şakur. İki tengeret de. İnnehu gafurun şakur dep da geret de. Şakur degen de Allah'ın atı, şakir degen de Allah'ın atı. Ekotenma şükür degen sözdөн çıgat. Allah subhanahu wa ta'ala pendege aytkanda pende şükür kılat dep aytabыз. Bирок Allah Taala şükür kılat dep aytılbayt. Allah Taala kadır kılat, barıktayt, bağlayt. Pendenin kılgan jakşı işin tekке getirбейт degen söz. Kadırdan. Demek jaratkan Allah. Şakir, şakur ekoten bir manide. Oşonton Abduşşakir je Abduşşakur dep ekön dep aytsa bolat da. Allah Teala'nın atları da bularçı. Ve huvellezî yeczi bi yesîr min a'mâli ta'at ve ibadat kasiran minel hasenat. Şakir degenini düşündürüp berip atar. Kiçine azale ibadat kılasın, bирок öte köp sowap beret sana. Senin kılgan işini kadırlayt dagı, Allah Teala'm jakşılıkты oşo jakşılıkka jaraşa ele berбейт, köpөйтүp beret. Günöөнү oşoga jaraşa beret. Anı göğütüp berбейт. Günöөнү Allah subhanahu wa ta'ala bir adam bir jol жалган сүйлөсө, же жаман арам иш кылса, ошого жараша гана күнөөсүн берет да, жазасын берет дейсиз. А соопко келгенде жок. Allah көбөйтөт. Кандай экени? Wa in taku hasanata yudha'ifha. Allah subhanahu wa ta'ala көбөйтүп берет дейт. Эгерде жакшылык болсо, bir жакшылык көбөйтүп берет. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Taala özünün aldından dağılı soğuptordu verir. Köğütüp, çoğoytup durup verir. Uşun atı şakir. Uşun atı şakur. Kiçineke kılgan işinizge, kiçineke kılgan ibadatınızga, kiçineke kılgan sabırdılığınızga, kıyınçılığınızga, biraz nafsingizge karşı olganlığınızga kıcalat bolуң, ebegeysi soğup verir Allah Taala. Allah subhanahu wa ta'ala berişen zat, ayköl zat, kazınası, keng, çegi жоқ. Berse tügenbeyt. Orafe darajat, büyük darajalarda velet. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Kim ahirette kalasa, cana al üçün meynet kılsa, ahirette kalıp an üçün meynet kılsa, cana al imandı olsun. Buna uşuların emgegi kadırlanat, barıktalat. Meynetiniz hiç kaçan tekke ketpeyt. Meşitke gelgeniniz, darat alganınız, sabaka oturganınız, sabakta söylegeniniz, dualarınız, niyetleriniz, kaloolarınız bir öde tekke ketpeyt. Oşon üçün jakşı niyet kılaylı, jakşı kaalaylı, jakşı amal kılaylı. Bunların bardığını Allah subhanahu wa ta'ala bilip durat, bardığını jazdırıp atat, perişteler жазып atat, taqtalып atat, ertege uşuğa jaraşa tübölütü soğup. Qarаңыз, bu dünyada siz көп болса bir жол tarat aldınız. Bir жол namaz okudunuz, kiçine ibadat kıldınız. Uşuğa tübölüktü soğup berip atpayбы? Qayçı? Kılgan bolsoňuz misali meyli 70 yıldan 50-60 yıl ibadat kılgandırсыз. A sizge milyar, trilyar tübölüktü jırgap atpayсызбы? Uşu biraz ibadatka tübölüktü soğup bergenden atı şakir. Şakur Allah subhanahu wa ta'ala. Kadırdayt pendenin kiçine kılgan işi olsa boldu sevdi.
Alımlar aytышат, subhanallah, Allah Taala pendenin günösün geçirgenge bahana izdeyt deyt. Түштүк диалектикасында bahana деген сөз бар, мындай деген себеп. Епте bir ilешип калса эле bir нерсеңиз болду, күнөөсүн кечирип бешигиңизди үрен дейткенде. Кичине bir нерсеси бар ушул пенденин, ушул bir ата энесин bir путун кармады эле ушул bir. Кичине бирөөгө bir ырайымдуулук кылды эле ушул кичине. Bir az bir нерсеси барбы деп эле ушул күнөөсүн кечиргенге Алла Таала себеп издейт. Аллаху акбар. Allah şunça rayımdı zat. Şunça rayımdı. İnne hâde kâne lekum cezâe ve kâne sa'yukum meşkûra dedi. Karaç. Allah subhanahu wa ta'ala imanlı pendelerin bir işe girişkenden keyin, al jede türlü nimetlerini tartılagandan keyin jaratkan Allah aytar. İnne hâde kâne lekum cezâen. Buna uşu nerse sizler üçün akı. Sizlere berilgen. Ve kana sa'yukum mashkura, sizlerдің mehnetiniz qadırlangan. Oylabagıla, mehnetiniz bağlanmay kaldı depçi. Bu dünyada insan aytkanday bağlabay koyuшу мүмкүн, rahmat aytpay koyuшу мүмкүн, kılgan жақсылығыңызды unutup kalışı мүмкүн. Жол болсо rahmat aytsa azırak aytıp koyuшу мүмкүн. Ya, çok. Allah subhanahu wa ta'ala kim kança bu dünyada mehnet kılsa, Allah Ta'ala'nın dini üçün, Allah'a jakındaş üçün, Allah'ın dinini jayıltış üçün, pendelerine rayım kılış üçün, Allah subhanahu wa ta'ala anın mehneti kadırlangan. Kana sa'yukum mashkura. İnne hâde kâne lekum cezâe ve kâne sa'yukum mashkura. Allahu akbar. Bul nerse mınake? Sizlerge berile turgan akı. Jana sizlerdi mehnetiniz kadırlangan deydi Allah Ta'ala. Kadırlangan, bağlangan. Şükürge layıktı, rahmatla layıktı dedi. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytad: "Beynema racul bi tariq veceda gusna şawkin ala tariq fa akharahu ve fi rivayet fa amatahu." Yani azalahu an tariq fa şekerallahu teala lehu fa gafara lehu. Şeyhan. Abu Davud İmam Bukhari, İmam Müslim ekoten keltiret. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet var. Bir kişi Peygamberimiz aytad da jolda baratsa bir butak, дарақтың бұтағы шығып қалған екен. Адамдарға емікші тосқолдық қылады екен. Ошол бұтақты жақты сындырып алып қойып тұр да. Что адамдарға пайда болсын. Айерде қиналбай өтсін. Бір жерге тілініп қалып, елініп қалып, сыйырып кетіп, жоқ. Ошоны алып қойған екен. Ушыға фашакараллаху таала лаху, Алла Таала ошоның қылғанын бағалап, күнөөсүн кечирген деп атпайт. İnsanға сиз ушунчалык пайда кылсаңыз, даже жолдо бараткан bir зыяндуу таш нерсе, тикен, шише, мык, сык, ушуга окшогондорду алып, жолсу азыркындай дарактын бутагы bir зыян экен, ошону алып койсоңуз. Ушуну Алла субханаху ва таала баалап, күнөөсүн кечирди деп атат Пайгамбарыбыз. Бухариде, Муслимде келип атат. Дагы Бухари, Муслимде риваят бар Абу Хурайрадан. Пайгамбарыбыз айтат: "Байнама раджул ямши би тариq, ishtadda alayhi al-'atsh, fara'a bi'ran فنزل فيها فشرب ثم خرج وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل بئرا فملأ خفه ماء ثم أمسكه ففيه يعني فمه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له." Bu da Bukhari'de, Müslim'de. Bir kişi yoldan geratsa azırkında. İkinci hadiste. Аябай чаңкап күнүсүгө окшойт. Аябай чаңкап, анан караса bir кудук турган экен, кудукка түшүп, суу ичип чыкса эле bir ит топурак жалап, тилин чыгарып, кана элхас тилин чыгарып, аябай ошо неме болуп калган экен да. Суусап калган экен. Чаңкагандан. Анан бул айтыптыр: мен чаңкагандай бечара, ушул ит да ушундай чаңкаган турбайбы? Мен го кудукка түшүп суу ичип алдым деп кайра түшүптүр дагы, өзүнүн масысына суу алып келип, иттин оозун кармап, оозуна суу бериптир. Чаңкасын кетиргенге чейин суу бериптир. Фасакал мукаккал. Алла Таала ушу кылган ишин баалап күнөөсүн кечирди дейт. Ушу баалап күнөөсүн кечирди итке райымдуулук кылганың үчүн Алла итти ким жараткан? Алланыкы да. Алла айтат: "Менин махлугума ким райым кылса, мен ага райым кылам" дейт. Калу ушуну айтып бергенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сурашты мынтип: "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran?"
Biz oşo ит, ушундай айвандарга, ушуларга бир мамиле кылганыбызга сооп берилеби бизге деп атат. Пайгамбарыбыз айтты: "Ида ат'амнахум ва сакайнахум." Сахабалар айтты: Биз эгер аларга итке, ушундай жаныбарларга тамак берсек, суу берсек, бизге сооп берилеби dedi. Пайгамбарыбыз эмне dedi? Фи кулли кабадин рутбатин ажрун. Ар бир тирүү жандыга сөзсүз түрдө сооп берилет dedi. Мышык болсун ал. Тирүү эле болсо болду. Ит болсун. Булар го эми жегенге арам жаныбарлар. А койгочу, уйга, эчкигечи, атка, төөгөчү. Буларга сен райым кылсаң чымчыктарга, Аллах субханаху ва таала тирүү жанга, кимге тирүү жаныбарга райым кылганыңыз үчүн мына ошого сизге сөзсүз сооп берилет. Аллах. Мына пайгамбарыбыз эмне dedi? Ошондуктан эми бул итке райым кылып суу берип туруп, Алла Таала күнөөсүн кечирип атса, бейишке киргизип атса, сиз өзүңүз айтыңызчы, урматтуу мусулман бир тууган, эгерде биз адамдын кажетин бүтүрсөк, ага суу берсек, ага тамак берсек, анын кажетин бүтүрсөк, анын ошо жүрөгүнө bir rayımdуулук сөз киргизсек, канча деген сооп алабыз буга? Канча деген сооп алабыз? Ошондуктан фал бидарал бидар эсал маруф айтат. Шашылгыла, шашылгыла, жакшы ишти кылганга шашылгыла. Муктаждардын кажетин бүтүргөнгө шашылгыла. Бейбечараларга жардам бергенге шашылгыла. Кайгыга баткандардын көңүлүн көтөргөнгө шашылгыла. Мусулмандар эркектеринен, мусулман аялдарынан айырмасы жок. Demek ошонун кайгысын бөлүшүү, көңүлүн көтөрүү, кажетин бүтүрүү, курсагын тойгозуу, жардам көрсөтүү, бунун бардыгы улуу сооптор экен. Айванга райым кылган үчүн сооп берип атса, Алла Таала мусулманга райым кылган үчүн сизге соопту төгүп эле берип коет го дейт, төгүп эле. Просто ушу биздин ниетибиз ушундай болсун. Анда бир нерсе алыш үчүн эмес, анда бир пайдаланыш үчүн эмес, колдон келген жардам. Ар кимдин өзүнүн колунан келген жардам бар. Мен мык какканга колуман келип, мык кагып берем. Машинесин түрткөнгө жардам берем, машинесин түртүп берем. Ылай ташып, кирпичке кирпич берип. Ушу соопту Алла үчүн кылайлы. Канча деген адамдар гана. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат: "Ман наффаса ан муслимин курбатан мин курабид дунья, наффасаллаху анху курбатан мин кураби йаумил кияма." Ким бир мусулмандын dünyodagi эле бир кичинекей проблемасын чечип койсо, Алла анын ахиреттеги эң чоң проблемасын чечип берет дейт. Кичинекей курбатан, сагиратан. Алла субханаху ва таала тияктан курбатан, азиматан өтө чоң проблеманы чечип берет. Уламалар айтышкан. Dünyodagi кичинекей болор болбос проблемасын чечип кое бериңиз. Колуңуздан келгендечи, жүз үйрүп кетип калбаңыз. Колуңуздан келип турат, келбесе го мейли. Gelip durgan uçurda siz jardam kolunuz sununuz. Ayabаңыз siz. Kolunuzdan geliyor. Көп дерсеңиз деле кетпейт. Мүмкүн бир сөз айтыңыз. Мүмкүн кичине эле, мүмкүн сиздин берген 100 сомуңуз ага чоң акча. Сизге кичинекей болушу мүмкүн. Мүмкүн кээде ушундай окуат сизден айткан бир жылуу сөзүңүз ага өтө чоң нерсе. Алла Таала ki Müslüman da bu dünyada kişilik problemasını çekse, Allah anın ahirette kıyamet günü çok problemasını çekecek. Oman satara Müslüman, satarahullah fi dünya ve ahira. Kim Müslüman ayıbını yaşırsa, Allah anın dünya ahirette ayıbını yaşırır. Tileke karşı hadis doğağız. Bırak amalga gezek gelgende, oşunda tuğanlar bizim çöte kılalvaya kalağız, küçüğüz jetpey alat. Ne için? İmanımız alsız. İmandı bakvat kılış üçün, imanга kuvat beriş üçün. İman kuvatları. Biz Allah'ını göğe esteyli. Allah'ını göğe aytaylı. Жараткан Аллах Subhanahu wa Ta'ala kançalık Allah'ını zikir kılsak, kançalık Allah'ını estesek, kançalık Allah'a davet versek. Oşunçalık imanımız bakvat bolat, güçlü bolat, beken bolat. Oşoga jaraşan uçurlarda azırkı hadisler eske gele başlaydı da amal kılganга güç kuvat bolat. Şeytan anı azgırığı, tasiri alsırayıp çıktı. Wallahu fi aunil abd ma kana al abd fi auni akhi.
Allah pendenin jardamında bolaveret. Kaçanda pendenin jardamında bolsa ele, Allah pendenin jardamında bolot. Allah sizge jardam bereveret, siz Allah'ın mahluk pendesine jardam berseniz de. Jardam berseniz ele, bol Allah Taala'nın tarafından sizge jardam geleverer. Ya ibn Adam anfiq, unfaq. Ey adam balası, sarptagın sana sarptalat deydi. Sen sarpta, sana sarptalat. Sen sarpta, sana sarptalat. Tabarani'de rivayet gelet. Umar ibn Hattab razıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Afdalul a'mal idhalus surur alal mu'min." Oğuz, Peygamberimiz aytып atat sallallahu aleyhi ve sellem, amallardan en abzeli Müslüman adamın yüreğine kuvvanç saluu. Müslüman adamın yüreğine ne saluu? Kuvvanç saluu. Müslümanı sizi gıcalat kılvan ya. Müslümanı gıcalat kılvan. Müslümanın yüreğine kuvvanç bölüңüz. Kuvvanç arnağınız. Kursançılık salınız. Göңülün götörüңüz. Oşun için aytadi da: "Fa illam tufrihhu fala tughimmuhu." Eger de sen bir kursant kıla albasan, kuvvanç yüreğine kirgize albasan, hatya bani gıcalat kılba. Bolbot degen аны ne kılba? Gıcalat kılba. Anda ana gıcalat kılba, korkutup, her nerseni, жоқ nerseni aytıp, жосы bir ayыбын таап алып анан кийин ошону мындай кылам, анан тигиндей кылам деп, аны гыжалат кылып атат. Ал мусулмандын иши эмес ал. Sen ойлогоо бирөөнү ошентип койсом эле менин жашоом кете берет окшойт деп. Жок, ошо сага эле кайталанат. Мусулмандын айыбын жашырган Аллах дүйнө ахиретте анын айыбын жашырат. Экинчиси, afzalul a'mal idhalus surur alal mu'min. Momundun yüreğine kuvvanç saluu. Kasauta avratahu. Uyattуу жерин жашырдың, кийим кийгиздиң. Бул дегени, машалла, кийим кийгиздиң. Бул дагы жүрөгүнө кубаныч салат экен. Так. Ашбата жауатаху. Курсагын тойгоздуң. Бул дагы кубаныч салат экен жүрөгүнө. Ау кадайта лаху хажатан. Же болбосо бир кажетин бүтүрдүң. Бул дагы мусулмандын жүрөгү ушу менен кубанат экен. Бир кажетин бүтүрүп койдуң, кийим кийип койдуң, курсагын тойгозуп койдуң. Мына улуу сооптор дейт. Abu Şeyh İbn Umar razıyallahu anhumadan rivayet getiren hadis aytat: "Ahabbul a'mal ila Allah azza ve cel." Allah Teala'ga amalların en süykündürüğü surur tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrud anhu jaza'an au taqti anhu daynan. Allah Teala'ga en süykündü amal Müslümanın yüreğine kirgizgen kuvvanıçın. Anından bir problemasını çeşkenin, bir kaygısın getirgenin, karızın tölep berip koygonuň. Uşul nerse Allah'a en süykümdü amal. Bir aytıp kalan kança 5.000 so'm karızım var, töle albay kıynalıp atar. Problema yok. Bir inşa kişiye kursağı açıp kalgan eken, akça olsa jakşı bolsa kursağım toygoja uyga ketip kalan. Maşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge uşunda talim öğretken, sizler suravastan turup jardam bere berdiler. Bирок narkı jagынан talim öğretken, sen вообще suraba dep. Kajetini görsetpe. Rivayatlarda gelet, kimde-kim özünün kajetin 3 gün açık alıp aytpasa, 1 yıldık adal rızık Allah çeşit ağa deydi. Kajetin görsetpegen, bu çoğun dersene. Ayşe nevizden rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim Müslümanların bir uyuna kuvanış kirgizse, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala ağa, beyiş menen razı olup silayt eken qarаңыз. Leyse lehu savabun illa'l cennet, ağa berilip turgan sowap beyiş bolat deydi. Anın kılgan jakşı işine. Bukhari Müslim'de gelet, Abu Musa radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ala kulli muslim sadaka. Her bir Müslümanın başında sadaka berүү var. Peygamberimiz aytıldı, eğer de
sadakaga birisi tapmasa ne kılat dese, ya'malu bi yadayhi fa yanhaw nafsahu. Biroga bergenge jok. Anda öz iki kolu menен akça tapsın dağı, özünü eştetsin, uşu da özüne sadaka. Эгерде буга да күчү жетпесечи десе пайгамбарыбыз айтты. Анда кажеттүү адамга жардам берсин. Буга да күчү жетпесечи, анда жакшылыкка чакырсın. Буга да күчү жетпесечи, пайгамбарыбыз айтты. Анда өзүнүн жамандыгынан сактасын. Ушу дагы садака дейт. Бирөөгө жамандык кылбай койгонуң дагы сен үчүн садака. Абу Хурайрадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, адам баласы өлгөндө бардык амалдары токтойт, бирок 3 нерседен башка. 3 нерсе садака жария, илим пайда бере турган илим, валадун салих яду иманды перзент таштап кеткен, ага дуа кылып тура турган. Ошо туугандар, мынау садака жарияны кыла берейли, тирүү кезибизде да соого келет, өлгөнүбүздөн кийин дагы соого келе берет. Пайдалы илим таштап кетейли, өлгөнү тирүү кезде дагы соого алабыз, өлгөндөн кийин дагы соого алабыз. Жана балдарыбызды иманды тарбиялайлы, кыздарыбызды иманды тарбиялайлы, тирүү кезибизде да соого алабыз, өлгөндөн кийин дагы соого алабыз да. Келе берет туугандар. Кээ бир жерлерде мусулман адам өлгөндөн кийин аркасынан сооптор жетип барып турат. Кайсы дегенде илман алламаху ва нашараху. Ушунда илим бирөөгө таалим берген, таркаткан. Экинчиси валадун салих таракаху. Жакшы иманды перзент таштап кеткен. Үчүнчүсү мусхафан варрасаху. Бир Кур'ан-ы Карим мечитке, медресеге таштап кеткен. Же болсо масжидан банаху, мечит куруп кеткен. Ау байтан либни сабил банаху. Же болсо мусафирларга бир үй салып кеткен. Ау нахран ажраху, же болсо бир канал чыгарган. Ау садакан ахражаха мин малихи фи сахати ва хаятихи. Ден соолугу жакшы өмүрүндө, ушу тирүү кезинде, жакшы ден соолугу жакшы кезинде өзүнүн мал мүлкүнөн чыгарып садака берген. Ушулардын бардыгына өлгөндөн кийин дагы сооп тие берет экен туугандар. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalam. Men bir biznes baytayın dep, değil mi? Biznes baytayın dep. Ha? Bayıtayın bu ceze. Baştayın o şeyden ha. Baştayın dep turdum ele. İçimde korku sezim bolup jatat. Kantip жок кылсам болот. Жана ишим мен ойлогондой болуп калышы жетиши үчүн эмне кылуум керек? Буюрса жакшы ой максаттар бар. Колумда жок муктаж адамдарга жардам колун сунам деген. Уста сизден сураныч, жамаат менен бир кол көтөрүп дуа кылып коюңуздарчы, иштерим ийгиликтүү болушу үчүн. Алла таалам кабыл болсун. Мындайда биринчиден жакшы караңыз, шариятка ылайыктуу ишпи же андай эмеспи? Шариятка ылайыктуу иш боло турган болсо, альхамдулилlah, Алла таала 2 рекет намаз окуңуз дагы. Аллага таваккал кылып, чочулай бербеңиз. Аллага өзүңүздү да ишиңизди Аллага тапшырып, адалбы? Адал. Бисмилла деп иншалла, акыл эстүүлүк тияк-бияктарын карап ишти баштай бер. Кудайым иншалла берекесин берсин, өзү жардам берсин. Мен окуй берелим чекеден, узагыраак экен. Устаз, мени ойлонтурган бир суроом бар. Апам аты өчкүр аракты көп ичет. Мурдагы четверг үйдөн кеткен ошол бойдон бир жума арак ичип жүрдү. Бул маселе биринчи жолу эмес. Бир жылда 2-3 жолу болот. Ичкенде бир кишинин үйүнө барып ичет. Ал киши менен 5 жылдан бери тааныш. Ошол кишинин үйүнө жашап калат. 10 күндөн арак ичип, ал адамдын арактан колу бошобойт. Апама көп жолу айткан, мынтип жүргөн болбойт деп. Устаз, айтыңызчы, эмне кылсам болот? Суроо өтө эле көп болуп калса кечирим сурайм. Алла таала товфик берсин. Ата апаңызга иман берсин. Эне да бар бирчи жүрөгүңүз чыркырап аткан түшүнүп турабыз. Сиз анан көрөк ал чөйрөдөн апаңызды алып чыгыңыз. Ошол жердеги кошуна колоң бир жерге барып ичип атат тияк-бияк. Эркектери барбы, аялдар барбы? Ал чөйрөдөн алып чыгып кетиш керек да. Мүмкүн болсо шаарга жакыныраак бир жерге көчүп келиппи, ал чөйрөнү ташташ керек. Башка жакка кетип калыш керек. Анан кийин ошол жерде багып, кызматын кылып, чогуу азыр швеяга иштеп, же болсо да бир жерде уборщица болуп иштеп, же кандай колунан келсе. Болбоду дегенде, эгерде андай мүмкүнчүлүк болуп атса, акырын аны дааватка алып чыгып кетиш керек. Ошондо да чөйрө имандын чөйрөсүнө өтөсүз да. Аракет кылып, дуа кылып, ыйлап,
акырын түшүндүрүп, Кудай кааласа аялдар менен түшүндүрөт. Анан бир аз неме кылгандан кийин ошол жакта өзүңөрдө айылыңарда болсо жакшы, болбосо башка айылдарда апталык таалим деген бар. Бир аптада бир жолу аялдар топтолуп таалим кылышат. Ошол жерге алып барып, ал жерден да Кудай кааласа иншалла жакшы мындай ыймандын нуру менен сугарылат деген үмүт бар да. Анан кийин кээде мындай болуп калат. Эгерде силер азыр каяктан, мен билбейм каяктан суроо жазып атасыңар. Силердин районуңаргабы, айылыңаргабы башка областтардан мастурат жамааттар барып калат. Вот ошолордун баяндарына алып барыңыз. Кайра алып келиңиз, зерикпей, убакыт бөлүңүз бугачы, бул жөнөкөй нерсе эмес. Анан үйдө таалим кылгыла, үйдө. Үйдө дагы ошо апаңыз соо кезинде чогуу отуруп кичине китеп окуп, дуа кылып, Кудай кааласа иншалла мына процедураларды акырын кылсаңыз, түндө сыйласаңыз, анан кичине садака дагы бергиле. Буюрса иншалла жакшы болуп кетет. Мээнет кылыш керек да. Устаз кандайсыз? Алхамдулилlah. Мен бойдокмун, үйлөнөйүн дедим эле. Өзүм 5 вакыт намаздамын. Арабча окуй алам. Бир аз сүйлөшөйүн десем туура болбой калат экен. Көпчүлүк кандай? Арабча окуй алам. Бир аз сүйлөшөйүн десем туура болбой калат экен. Көпчүлүк Көпчүлүк кыздар сүйлөшүп анан турмуш дейт. Жолугу бар, жогу деле медресе же ислам институттун кыздары деле анча мынчасы. Үйдөгүлөрдү тапкыла десем болушпайт өзүң деп. Шүгүр, үйүм, ишим бар, унаам деле. Устаз, медреседе таанышым жок. Ислам институтунан же медресеге кантип барып сүйлөшүп же байланышып үйлөнсөм болот? Медресенин кызы менен кантип барып таанышып үйлөнсөк болот? Медресеге баргандан уялып жатам, кантип айтам деп, устаздар урушабы деп. Алла ыраазычылыгы үчүн болсо жардам бере аласызбы? Хажат намаз окуп, дуа кылып жүрөм. Оюм ушул нерсеге келди. Дин менен жашагым келет. Көпчүлүк кыздар дин десең эле корко беришет экен. Себеби арабча окуганда 10 чакты балага үйрөтүп, илимге ташкил кылгам. Алар азы медресе окушат. Айылымда кыздарга, эжелерге үйрөткөн эч ким жок экен. Ошого ниет кылып жүрөт элем, илимдүү кыз болсо деп. Алла разы болсун, машалла. Кудай кааласа иншалла ниетиңизге жеттирет. Албетте ушу аракеттин неме атым эле азыркы медреседе, университет, институтта окуган ыймандуу кыздарга ошо тааныш билиштер аркылуу билип анан жуучу салсаңар болот мындай. Так мен мындай өмүрүмдө мындай эме кылган эмес экенмин мындай. Билбейт экенмин да, мындайга бизде шыгыбыз жок да. Тияк бияк неме кылып, анан сүйлөштүрө коюп, анан учураштыра коюп, жолугуштура коюп, анан сразу потаны берип туруп, никесин кыйып туруп, дуасын ала коюп, андай жок. Ар кимдин өзү шыгы бар да ар жерде. Биз эми баягы бул жагынан эмебиз жок экен. Ошого Кудай кааласа иншалла кыжалат болбоң. Анча-мынча тамыралар бар, айтып көрөсүз дагы иншалла. Университетке дагы айтып көрүш керек, институттарга айтып көрүш керек. Окугандарга иншалла. Манжадда важада, ушуну билем мен. Ким мээнет кылса сөз табат дейт. Намаздын аягында салам берип жатканда саламды туура эмес айтып, ката кетирип салса намаз бузулабы? Кайра баштан окуш керекпи? Жок. Салам айтуу важип. Макулбу? Ошончо ассаламды мисалы кандай туура эмес айтып калды? Жөн салам деп алдыбы? Же ордуна башка нерсе айтып алдыбы? Же кандай? Бизде салам берген өзү тууганда туурасы мындай да. Ассаламу алейкум ва рахматулло дегенде киши моюнду буруш керек. Жаактын аркадагы адамга көрүнө тургандай. Ушуга чейин. Караганда көз каякты караш керек, ийинди караш керек. Ассаламу алейкум ва рахматулло. Бул жакты, буякты эмес, мына. Ушул жерден дагы анан кийин ассаламу алейкум ва рахматулло деп. Макулбу? Албетте ниет кылыш керек. Буяктагы канча салихтер болсо, инсандардан, жиндерден, периштелерден баарына салам деген сөз. Имам ушул жакта болсо, имамды да ниет кылыш керек. Имам бул жакта болсо, бул жакта да бул жака салам бергенде имам да ушундай. Жөн ниет ал адамдын жүрөгүнөн болот. Аны сөз менен айтылбайт ал. Эгерде алдыңызда болсо, анда оң жакта дагы, сол жакта дагы салам айтылат. Ассаламу алейкум ва рахматулло деп айтып атпайбызбы? Салам берип атабыз.
Kimге беріп атабыз? Мына жақтағы көзге көрінген, көрінбеген барлық салихтерге. Ассаламу алейкум, бұл жақтағы көзге көрінген, көрінбеген барлығына салам беріп атабыз. Тура емес егерде айтылып қалса, аға қижалат болмаңыз. Намаз атқарылып кетеді. Әлбетте, ассаламу алейкум деп өзін айтышы, ошо сөздің өзі, алхамдулилlah өзі сүннет. Салам айтты бізде важип. Башты бұру сүннет. Ассаламу алейкум, ұстаз, алейкум ассалам. Менде екі сұрау бар еле. Мен намаз баштап жатқанда, бірінші тәкбирді тура емес айтып алдым бы, намаз оқып, екінші, үшінші рекетіне қосылғандан кейін намазды қантып, олантып береміз. Мұндай. Біріншіден, әр жерде туғандар даратта, намазда, атайы адамды шек күмәнге салған азғырық, көзге көрінмеген жин шайтандар бар. Бір жерін дарат толық болмай қалды оқшайды деп күмән сала береді да. О специально оның иши ошол ал. Ошондой дагы мына жерде Аллаху акбар десең дагы Аллаху акбар дебей калдымбы, дедимби деп. Кантип 4-5 жолу айтат, мисалы. Сиз 4-5 жолу болушу мүмкүн дейсиз, андай эмес. Өзүңүзгө уверенный болуп, мисалы, бир жолу өзүңүз Аллаху акбар деген сөзүңүздү кулагыңыз менен угушуңуз керек. Бул ой менен Аллаху акбар айтылбайт. Кээ бирлер бар да, көбүнчө фарыз намазга ыктыда кылганда кулак көтөргөн, колду көтөргөндү маанилүү деп эсептейт дагы, Аллаху акбарды айтпай эле мынтип туруп алат. Мен намазга кирдим окшойт. А намазга кирген жок, сыртында калып кетти дагы. Даже колду көтөрбөй деле Аллаху акбар десеңиз, намазга кирдиңиз. Колду көтөрүү өзү сүннет бул. Бирок Аллаху акбар деген фарыз. Тилди кыймылдатуу керек. Ой менен Аллаху акбар айтылбайт. Макулбу? Тилди кыймылдатыш керек. Кандай? Аллаху акбар дегенде өзүңүз уга турган. Жаныңыздагы адамдар укса кичине намаз неме болуп калбасын. Ошон үчүн Аллаху акбар деп имамга ыктыдагы ниет кылдыңыз. Кайсы? Куптан намазынбы? Куптан. Аллаху акбар. Мынаны ошон тилде айтыш керек көбүнчө. Ыктыда кылганда. Сүннөт окуганда же жалгыз окуганда айтат экен Аллаху акбардычы. Байкашыбызча анча мынчалары ошол бул маселени билбегендиктен да, иншалла Кудай кааласа мына билип алганыңызда башкаларга дагы айтып коесуздар. Ошон демек жөн кулак каккан жетиштүү эмес. Ал болбой калат. Кулак каккан өзүнчө сүннөт, бирок Аллаху акбар деп биринчи такбир бул фарыз. Такбир тахрима. Бул биринчи такбир некен? Такбиратул ула деп бул фарыз. Кийинки рүкүгө барган такбир Аллаху акбар дейбиз. Саждага барган такбир алар фарыз эмес. Алардын өкүмү сүннөт. Ат-такбират ал-интиқалия деп коет. Бир рүкүндөн экинчи рүкүнгө өтүп аткан такбирлер алар сүннөт эле. Алар айтылбай калса коркунучу жок да. Түшүнүктүүбү? Намаз бузула турган, намаз болбой кала турган. А эгерде сиз биринчи такбирди айтпай эле кулак кагып эле туруп алсаңыз, анда сиз намазга киришкен жоксуз. Биринчи такбир фарыз эле айткан жоксуз. Кийинкиси сизге эчтеке жок деген сөз болуп калат да. Ошон үчүн ушул нерсеге маани беришибиз керек. Башкаларга да айта жүрүшүбүз керек. Көп ушуга кичине кош көңүл мамиле кылып коет да, андай болчу. Экинчиси, имамдын артынан намаз окуп, экинчи, үчүнчү же төртүнчү рекетте кошулгандан кийин намазды кантип улантып беребиз. Мындай. Эгерде сиз келип калдыңыз намаз, имам бир рекет окуп коюптур да. Сиз машалла имам менен багымдатып да бир рекет окудуңуз. Бир рекетке жеткен жоксуз. Шариятыбызда имамга жетти деп рүкүгө жеткенден эсептейт. Саждада эмес. Рүкүгө жетип калсаңыз, то есть имамды рүкүгө чейин Аллаху акбар десеңиз, рүкүгө чейин сиз ошого не болду? Кошулдуңуз деген сөз. Имам рүкүдө экен, сиз келип Аллаху акбар дегенде имам туруп кетти, а сиз кошулбай калдыңыз. Ал рекет сиздин эсебиңизде жок. Ошон үчүн эгерде сиз имам менен бир рекет окудуңуз, экинчи рекет окуган жоксуз да, то есть экинчи. Анда кандай кыласыз? Турасыз да, имам салам бергенден кийин күтүп туруңуз. Эки жака салам берген учурда анан турасыз дагы. Себеп дегенде имам эгерде ичинде окуп атып, же болбосо бир ат-тахият жана башкалардан сажда, жаңылыш саждасы лазым болуп калса, керек болуп калса, ал бир салам бергенден кийин
siz ikinci salamды туруп кетип калбаңыз да. Себептен де саждаға кетип калышы мүмкүн вдруг. Ошон үчүн сиз турганыңызда тигилер саждаға кетип калса не болуп калат. Ошон үчүн сиз экинчи сажданы күтүп туруңуз. Экинчи сажданы бердиби? Сиз точно билесиз, имам адашпай эле окуган экен деп, анда туруп кетесиз дагы. Эң биринчи субханакаллахуманы окуйсуз. Кайсыны окуйсуз? Кол байлаган дуаны окуйсуз кадимкидей, аузун окуйсуз, бисмилланы окуйсуз, фатиханы окуйсуз, ичиңизден амин дейсиз, зам сүрө кошосуз, анан Аллаху акбар деп рүкүгө барасыз. 3 жолу тасбих айтып, сами Аллаху лиман хамида, Раббана лакал хамд. Кайра саждага барасыз, шашылбай, 3 жолу айтып, эки сажданын ортосуна бир аз отуруп, кайра сажда, отургандан кийин аттахият, салават, дуа, эки жака салам берип чыгып кетесиз. Эгерде сиз бир рекет жетпей калсаңыз, эгерде эки рекетке жетпей калсаңыз, азыркындай эле эки рекет окуйсуз. Эгерде пешиндин эки рекетине жеттиңиз, эки рекетине жетпей калдыңыз. Мо эки рекетти окудуңуз имам мененчи. Мына 1 2 3 4 болчу да, буну окудуңуз имам менен. Эми сиздин мойнуңузда мына экөө бар, экөө тең зам сүрөсү менен. Туруп зам сүрөсү менен окуйсуз дагы азыркындай кыласыз. Эгерде 3 рекетке жетпей калсаңыз, имам менен бир эле рекет окудуңуз. Мына колумду карап туруңуз. 1 2 3 4 манжа. Мынаны гана имам менен окудуңуз. Пешим намаз деп коелу, же асыр же куптан намаз. Анда турасыз дагы имам эки жака салам бергенден кийин азыркындай эле субханакаллахумманы аузу бисмилля фатиханы окуп, зам сүрөнү окуйсуз. Макулбу, себептен мына жерден баштайсыз да. Зам сүрөнү окуп туруп, окуганыңызда сиздин эсебиңизде мына экөө болуп калат дагы аттахиятка отурасыз. Түшүндүңүзбү? Сиз мына бир эле рекет имам менен окугансыз. Эми туруп Фатиха зам сүрөнү окуганыңыздан кийин сиз уже сиздин эсебиңизде экөө болуп калды. Макулбу? Ошон үчүн экини окугандан кийин эмне отуруш керек эле? Аттахият отурасыз. Аттахият абдуху ва расулуга чейин отурасыз дагы, айтасыз дагы, туруп кетесиз. Андан кийин мына Фатиханы окуйсуз дагы, зам сүрө бар да бу жердечи. Мына биринчи экиде зам сүрө бар эмес беле? Ушул зам сүрөнү окуйсуз. Дагы кайра туруп кетесиз. Анан буну окуганда зам сүрөсүз окуп туруп, анан толугу менен аттахият, аягына чейин салават, дуа окуп, эки жака салам берип бүтүп чыгып кетесиз. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана. Бирахмат.